достор, бүгін біз қырғыз елінің атағын дүйнөгө таанытқан атын чыгарган мынакей ушул улуттук аспабы комуз менен таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Комуз кээ бир булактарда чертмек деп да аталат. Комуз кыргыз элинин улуттук аспабы. Негизинен экме жана жапайы жыгачтардан өрүк, алмурут, арча, карагай, жапантал, акация жана башка жыгачтардан чыгылат. Мөмөсү бышкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, сууга кайнатылып, ышталып чыгарылган комуз бийик жана добуштуу болот. Негизинен комуздун жалпы узундугу 75 сантиметрден 90 сантиметрге чейин болот. Комуздун түзүлүшүнө карасак, комуз баш, кулак, моюн, чара, капкак, кыл, тепкек жана куткундан турат. Кылы негизинен ичегиден жана жебектен жасалат. Азыркы учурда болсо жилкадан жасалганын көрүп жүрөбүз. Комузду мыкты чапкан усталар Чалагыз Исабаев, Нурак Абдурахмановдор болгон. Ал эми азыркы убакта Намазбек Уралиев, Кенчимбаев, Орозобай жана башка комузду чапкан усталар бар. Комуз илгертеден эле бар, Манас ата Осмоганда, ал Кытай жазмаларында да эскерилген. Кытай жазмаларында комуз ку деген күү, ал эми уз деген уз. Бизче которгондо күүчү уз деп Кытай жазмаларында да белгиленген. Негизинен комуздун жаралуу тарыхы жөнүндө көптөгөн мифтер бар. Алардын биз чындыкка жакын экөөнү алып карайбыз. Биринчиси, илгери жоокерчилик заманда Камбаркан деген аңчы мергенчи болгон. Ал өз өнөрү менен айыл элин багып жүргөн аңуулап. Бир күнү ал талаада кетип баратса, бир башкача мукамин угулат. Камбаркан ал үн чыккан жакка барса, кайсы бир жаныбардын бакка илинип калган ичегиси кургап ошондон үн чыгып жаткан болот. Мергенчи ал ичегин алып үйүнө келип, жыгачтан аспап чаап, ичегини тартып канчалык чайса да жыйынтык чыкпайт. Ошондо мергенчи ойлонуп кайра барып, баягы бакты кыркып келип, андан кайра аспап чаап, ага баягы кылды тартып чертсе мукам үн чыгат. Мергенчи өзү жасаган аспабына комуз деген ат берип, түнү менен чертет. Бул добушту уккан элдер улам көбөйүп келе беришет. Ошентип Камбаркан биринчи күбөсүн ойнойт. Бул күү Камбаркан деп аталат. Элибизде күбөнүн башы Камбаркан деген сөз ушунун негизинде айтылып калган десек болот. Ал эми экинчи мифим болсо, сиздер мен видеонун астына ссылка таштап коем. Ошол ссылка аркылуу экинчи мифти же болбосо легенданы көрүп алсаңыздар болот. Ал жерде фильм түрүндө тартылган. Ошондон көрүңүздөр. Сиздерге үйгө тапшырма. Ушул комуздун түзүлүшүн кандай болуп бөлүнөт экен, ошону жаттап эсиңиздерге тутуп калыңыздар.